Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіз ойгон долбоору жөнүндө кеңири маалымат аласыз. Тагыраак айтканда, ойгон долбоору кимдер үчүн, форматы жана программасы, мен эмне алам деген суроолорго жооп аласыз. Анда кеттик. Эгерде сиз күн сайын таңкы саат 5те тургум келет, таң эрте туруп, денеме кам көргүм келет, китеп окугум келет, акча чогулткум келет, күнүмдү иреттегим келет, бирок ушул нерселерди өз алдымча аткара албай атам, баштасам да кайра таштап коюп атам, туруктуу аткара албай атам десеңиз, бизде сиз үчүн жогорудагы адаттарды жашооңузга киргизиш үчүн эффективдүү ыкма бар. Ойгон долбоору толугу менен онлайн өтөт. Программасы кандай? Таңкы саат 5те ойгонуу, 5:15те копилкага акча салуу, 5:30-дан 7ге чейин бүгүнкү күндү пландоо, эшикке чыгып физикалык көнүгүү жасоо, китеп окуп, аны түшүнгөнгө айтып берүү. Кечинде болсо бүгүнкү күндү анализдөө. Мунун баардыгын видеого тартып, видео отчет иретинде Telegram ботко жөнөтүү керек. Ар бир жөнөтүлгөн отчет үчүн катышуучу упай алат. Катышуучу бир команданын мүчөсү болгондуктан тапкан упай өзүнүкү эле эмес, команданыкы болуп эсептелет. Ойгон долбоорунун өзгөчөлүгү ушул жерде. Биз өз алдынча аткарганда, бир канча күн аткаргандан кийин өзүбүз менен сүйлөшүп таштап коюшубуз мүмкүн. Бул жакта командаңыз аркага тартпаш үчүн туруктуу аткарасыз дагы 40 күн бою ушул адаттарды аткаргандан кийин жашооңуз канчалык өзгөрүшү мүмкүн экенин натыйжада өзүңүз жыйынтыгын көрөсүз. Мен эмне алам деген суроого көптөгөн видео форматта биздин жоопторубуз бар. Эң негизги ар бир катышуучубуз ала турган 5 нерсе бар. Аларды эсептеп чыгалы. Таңкы адаттарды жашообузга киргизесиз. Таңдын энергиясын алуу менен күнүңүздү энергиялуу өткөрөсүз. Эрте турганын этеги алтынга толот демекчи, күнүңүз берекеге толот. Таң туура башталган үчүн, көптөн бери кылам деп кылбай жүргөн нерселериңизди кылып баштаганыңыз үчүн өзүңүзгө болгон ишеним. Натыйжада жаңы горизонттор, жаңы деңгээлдеги максаттар, жаңы кыймылдар, жаңы жыйынтыктар жана жаңы тагдыр. Айлар, жылдар бою ананка калтырып келаткан чоң максаттарга кадам таштап баштоо. 40 жылда ишке ашпаган иштерди 40 күндө бүтүрүү. Жана жаңы чөйрө. Кыялданып отуруу менен чектелбей, ошол өз максаттарынын көздөй кадам таштаган, өзүнүн жашоосуна жоопкерчилик алган жана келечекте сиздин досуңуз болушу мүмкүн болгон жаңы позитивдүү чөйрө. Сөзүмдүн жыйынтыгында менде сизге сунуш бар, чакырык бар. Эгерде буга чейин күндөрүңүз иретсиз өтүп келген болсо, айда жылда бир жолу китеп окууга же спортко көңүл буруп келген болсоңуз, багымдатка тура албай жүргөн болсоңуз, же багымдатка тургандан кийин эмне кыларыңызды билбей кайра жатып алып жүргөн болсоңуз, идеялар толтура, бирок бир канча жылдан бери ананка калып келе жаткан болсо, жана өзүңүздү чөйрө издеп жаткан болсоңуз, мен сизге чакырык таштайм, мен сизге вызов таштайм. Буга чейин өзүңүз жашооңузду жашадыңыз. Келиңиз эми жакынкы 40 күн мен жашоо менен жашап көрүңүз. Биз сунуштаган жашоо менен ошол тартип менен жашап көрүңүз. Армиядагыдай. Анан салыштырып көрөсүз. Эскиче эле жашай берген оңбу, же жаңыча жашоо сиздин колуңуздан келет экенине ишенип, ошол жашоону тандайсызбы? Практика жүзүндө жогорудагы адаттар сиздин жашооңузга канчалык пайдасы тийиши мүмкүн экенин өзүңүз аңдап сезип көрөсүз. Тандоо, чечим сизде. Эстеп калыңыз, колумдан келет десеңиз дагы, колумдан келбейт десеңиз дагы, сиздики туура. Чөйрөбүздө күтөбүз.